Бүгүнкүдөй кырдаалда өлкө үчүн ар бири салым кошо алабыз. Аны үчүн дүйнөнү сактоо эң чоң эрдик. Эң чоң эрдикти жасаган атуул сиз боло аласыз. Өзгөнүн да, өзүңүздүн да таттуу жашооңузга себепкер болуңуз. Азыр маселени талкуулай турган убакыт эмес. Чечүүнүн үстүндө көрөшө турган шарттар турабыз. Колдон келген салымыңызды кошоңуз. Сизге рахмат. Тартип, сабырдуулук жана ынтымак менен бул сыноодон татыктуу өтө алабыз. Эрежеге баш ийиңиз. Мыйзамды сыйлаган жооптуу жаран бол. Тазалык ар бирибиздин жеке гигиеналык эрежелерди сактоодон башталат. Колуңузду сөзсүз бат-баттан жууп турууну унутпаңыз. Карантин деген эс алуу же сейилдөө эмес. Үй шартында сактануу. Андыктан өз саламаттыгыңыз үчүн сак болуңуз. Ата-энебиздин, балдарыбыздын, бир тууган жакындарыбыздын саламаттыгы ар бирибиздин колубузда. Ден соолугубуз үчүн тең күрөшөлү. Кел замандаш. Эң негизгиси үйдөн себепсиз чыкпай, адистердин кебин угуңуз. Биз сиздин ден соолугуңуз үчүн жумушка чыктык. Сиз болсо адистердин кебин угуп үйдө олтуруңуз. Кудай да сактанганды сактайт. Оорубаңыз. Көрүшүүдө аралыкты сактаңыз. Сөзсүз бет кап же дем алуу органдарын тосуучу тосмо менен коргонуңуз. Саламат жана сак болуңуз. Акылдуу адамдар көп, бирок бар эле үлгү боло албайт. А сен бул топтон сорулуп чык да, мыйзамга баш ий. Жалпы журтка үлгү бол. Улуу муундагы адамдар менен жаш өспүрүмдөрдүн коопсуздугу жана саламаттыгы үчүн кам көрүңүз, эсен болуңуз. Сыртка чыгууга мажбур болгон учурда башкалар менен кол алып көрүшпөңүз. Түшүндүрүүгө жана түшүнүүгө аракет кылыңыз. жакшылык жасоо ар кимдин колунан келе бербейт. Бирок билгин эч кимге зыян бербөө мына ушул чоң жакшылык. Жакшы адам болууга бизге зор мүмкүнчүлүк. Үйдө болуңуз.